Assalamu alaikum, менин атым Улан, жалпы практикалык врачмын. Ош шаарында жашайм, иштейм. Бүгүн сиздер үчүн эң пайдалуу болгон табигый азыкты сунуштамакчымын. Муну колдонуу аркылуу сөзсүз түрдө ден соолугуңуздарды жакшырта аласыздар. Кандай гана оору менен оорубаңыздар, ал ооруну жеңүүгө карата сиздерде чоң мүмкүнчүлүк пайда болот жана азыркы жаштык абалыңыздарды жок дегенде 10 жылга узарта аласыздар. Андыктан видеону акырына чейин көрүп, сунушталган маалыматты колдонуңуздар. Бүгүнкү күндө медицина өтө өнүктү. Акыркы 100 жылдын ичинде адам өмүрү бир кыйла узарганга мүмкүнчүлүктөр пайда болду. Тилекке каршы медицина канчалык өнүккөнүнө карабай, ал дагы деле алсыз. Анткени биз кандай гана оору менен оорубайлы, ал толугу менен жоголуп кетпейт жана улам кайталанып турушу мүмкүн. Ошонун натыйжасында тез дарыланып турууга бизде муктаждык бар. Айрыкча муун оорулары тууралуу айтып кетпесем болбойт. Мисалы 3 ай мурда дарыланган болсоңуз, ал таасир ошончо убакытка жетти дагы, кийинки жолу дарыланганыңыз 1 айда эле өзүнүн ушул таасирин жоготуп, кайра дарыланганга муктаждык пайда болуп калды. Артрит менен ооруйсузбу, артроз менен ооруйсузбу, ушундай мүчүлүштүктөр боло берет. Ошол себептүү көп бейтаптар ревматолог врачтарды жек көрүп калган учурлары дагы бар. Анткени жакшы кыла албады деген ой алардын ушул ички туюмунда болуп калат. Тилекке каршы бул ушундай. Канчалык дарыланбаңыздар, баары бир оору кайталанып тура берет. Буга дарыгердин кылдай дагы күнөөсү жок. Анткени медицина күчтүү эмес. Ушуну бир түшүнгөн аракет кылсак ар бирибиз. Ушул муун ооруларына өтө жакшы жардам бере ала турган, мен азыр сиздерге башынан бери эле айткым келген бир табигый азык бар. Ошону колдонуу аркылуу муун ооруларынын ооруксунуларын азайтсак болот. Кадимки эле ушул ибупрофендей бул таасир этет жана оорулар азаят. Көпкө чейин колдонсок, балким сезгенүүнү болтурбай койгонго дагы мүмкүнчүлүк пайда болсо керек. Демек сиздерге сунуштагым келген табигый азык бул куркума. Куркума тууралуу ар бириңиздер буга чейин уксаңыздар керек, балким колдонуп дагы жүрөсүздөр. Куркуманын таасири жакшыраак болуш үчүн ага кара мурчту кошуп колдонуу сунушталат. Муун ооруларынын бардык түрлөрүндө куркума өзүнүн оң таасирин тийгизет. Андыктан кандай гана муун оорусу менен оорубаңыздар, куркума ичсеңиздер болот. Бир гана ушул муун ооруларында эмес, бул табигый азык биздеги бардык ооруларда, жада калса сиз депрессияда жүргөн болсоңуз, ушул депрессияны дагы кетиргенге жардам бере алат. Анан айрыкча бизде ашыкча нерселер бар. Мисалы, ашыкча холестерин бар, канда ашыкча глюкоза бар. Анан дагы кан басымыбыз дагы көбүнчө бийик жүрөт. Ушул ашыкча нерселерди жоюуга бул азык чоң жардамчы болмокчу. Мисалы, сиз кант диабети менен жабыркап жүрөсүз. Биринчи эле сизге сунуштала тургандары бул метформин. Албетте бул негизги тандоо, мындан жакшыраак арга жок. Бул дарыны ичүүнү мен сизге токтотууну эч убакта үгүттөбөйм. Бирок эгерде сиз 500 дозаны ичип жүргөн болсоңуз, аны 850-ке же 1000-ке чейин көтөрбөш үчүн, мисалы, бир жолу ичип жүрсөңүз, 2 жолу ичип калбаш үчүн, 2 жолу ичип жүрсөңүз, 3 жолу ичип калбаш үчүн кандагы глюкозанын деңгээлин башка жолдор менен дагы азайтууга же көбөйтпөгөнгө бизде аракет болуш керек. Бул албетте кыймыл аракет, канчалык кыймылыбыз көп болсо, ошончолук глюкозабыз азыраак болот. Тилекке каршы дайыма эле бул мындай эмес. Мисалы, кандагы глюкоза 13-14төн жогору болуп турса, тескерисинче кыймыл аракетти убактылуу чектеп туруш керек болот.
глюкозанын деңгээлин азайтып алганга чейин. Башка учурларда болсо кыймылыбыз канчалык көп болсо ошончолук жакшы. Анан диабетти ушул кечеңдетүүдө же болбосо глюкозаны толук ушул көбөйүшүнүн алдын алыш үчүн диетанын орду өтө чоң. Демек 9-нчу диетага ылайык таттуулар, бат сүйүкчү углеводдор жана ошондой эле камыр тамактар чектелиш керек болот. Мындан сырткары өтө майлуу нерселерди дагы жебей койсоңуз өтө жакшы болот. Натыйжада кандагы глюкозанын деңгээли бир кыйла нормага жакын сакталат. Жана ошондой эле жашылчалар дагы, алардын ичинде ушул табигый азыктардан куркума дагы өзүнүн натыйжасын жакшы көрсөтө алат. Эгерде диабетке каршы иче турган болсо кандыктан, эгерде сиздин кант диабетиңиз бар болсо, биринчи кезекте куркума ичүүгө киришкениңиз жакшы болот. Анан ошондой эле бизге холестерин дагы көбүнчө ашыкчалык кылат. Жашыбыз 40-50 жаштан ашкандан кийин жана сөзсүз статин тобундагы роксера, аторис, розовостатин, аторвастатин деп аталган дарылар сунушталат. Албетте бул дагы туура чечим. Бирок табигый ушул азыктар дагы айрымдары жардам бере алат. Булардын бири куркума. Куркума ичүү аркылуу холестеринди азайта алабыз. Зыяндуу холестеринди. Натыйжада инсульт, инфаркт болуу ыктымалдуулугуңуз азаят. Эгерде сизде жогорку кан басым оорусу болсо же жөн эле каныңызда холестерин ашыкча болсо. Анан албетте куркуманын пайдалары ушулар менен эле чектелип калбайт. Биздин организмибизде өзүбүздөн бир канча эсе көп болгон микроорганизмдер жашайт. Вирус, бактерия, грибоктор. Жана булар канчалык көп болсо, ошончолук ден соолугубузду начарлатат. Жана аларга каршы дайыма эле антибиотик же вируска каршы дарыларды иче берүү натыйжа бербейт. Анткени ал микроорганизмдерде ушул дарыларга болгон туруктуулук пайда болуп калат. Анда жөн гана боорубузга зыян келтирген болобуз. Ашыкча антибиотик ичүү аркылуу. Муну менен антибиотик ичпеш керек деп үгүттөнмөкчү эмесмин. Бирок куркума ичип жүрүү аркылуу табигый жол менен биздеги зыяндуу микроорганизмдерди жок дегенде азайтып тура алабыз. Ошол максатта дагы куркума ичишкенибиз бизге жакшы натыйжа берет. Бүгүнкү күндө рак оорусу менен ооругандар дагы көп. Жок дегенде бирден ушундай таанышыбыз бар деп ойлойм ар бирибиздин. Же өтүп кеткен ушундай тааныштарыбыз болгон. Ушул рак оорусунун алдын алыш үчүн жана ошондой эле ооруп жүргөн кимдир бирөө болсо ооруну кечеңдетүү үчүн химиотерапиядан сырткары балким колдонбой койсок, табигый эле жолду өттүрүп куркума ичип турсак жакшы болот. Рак клеткаларыны бул бөгөйт жана тескерисинче ушул биздин ушул табигый толук кандуу клеткаларыбызды тескерисинче коргоп берет. Демек, ракты кечеңдетиш үчүн дагы, аны болтурбаш үчүн дагы куркума ичсек жакшы болот. Албетте, куркуманын бардык таасирлерин сиздерге толугу менен жеткирип бере албайм. Билимим жетишсиз. Же балким бир аз унутчаак болом. Ошол себептүү бардык маалыматты эстеп кала албайм. Бирок сиздерге буга чейин айтылган маалыматтар деле жетиштүү болсо керек деп ойлойм. Муну колдонушуңуздар үчүн анткени көпчүлүгүңүздөр деле өйдөдө айтылган көйгөйлөр бар. Айрыкча тери оорулары үчүн дагы бул куркуманын пайдалуу экендигин кошумчалап кетейин. Ооруну жок кылып салбаса дагы бир кыйла жеңгенге жардам берет. Анан башында айтканымдай, ушул өмүрүбүздү узартат. Албетте, адамдын канча жашашы Аллах Тааланын колунда, бирок биз аракет кыла беришибиз керек ден соолугубузду жакшыртууга. Жана биринчи кадам бул куркумадан башталса жакшы болот. Эми куркуманы кандай ичүү керек, ошол боюнча дагы кыскача айтып өтөйүн.
куркума көп ичпеш керек. Айрыкча жаш балдар, мисалы улуу адамдар күнүнө бир жолу ичип дайым иче турган болсо, жаш балдар бир жумада 2 жолу эле ичсе дагы болот. Күнүмдүк өлчөм катары сунуш бул жарым чай кашык куркума ичүү жетиштүү болот. Ар бириңиздерге чоң адам болсоңуз деле жаш балдар мындан да азыраак ичиш керек. Анан буга кара мушту кошо ичебиз. Жарым чай кашыкка 1 уч эле ушул кара мушту кошсок жетиштүү болот. Анан 1 стакан кайнак сууга муну салабыз, куркуманы, анан кара мушту дагы салабыз, жакшылап аралаштырып, бир аз муздаганда чай сыяктуу кылып эле жутуп коебуз. Күндүн экинчи бөлүгүндө тагыраак кечкурун ичкенибиз жакшы. Жана такай ичсек натыйжа болот. Анан эгер ашказаныңызда жара болсо, 12 чегиде жара болсо, же эрозия болуп ооруп жаткан болсо, сизге убактылуу сунушталбайт, бирок дарыланып бүткөнүңүздөн кийин иче берсеңиз болот. Эч кандай каршы көрсөтмө жок. Анан эгерде сиз кан басымын төмөндөтүүчү дарыларды ичип жүргөн болсоңуз, буга чейин анда куркуманы башкаларга салыштырмалуу азыраак ичесиз, анткени бул канды дагы суюлтуп салат. Ашыкча ичкенибиз кооптуу, өтө аздан ичебиз жана ар күнү ичпейбиз. Жана кечкурун эмес, күндүз ичебиз, анткени биз канды суюлтуучу дарыларды көбүнчө кечкурун ичишибиз. Ошол баарыбызга эле белгилүү кардиомагнил же тромбопол деп аталган дарыларды бардык эле врачтар, бар дебесем дагы көпчүлүгү кечкурун ичүүгө сунуштайт. Ошол себептүү куркума менен ушул канды суюлтуучу аспиринди камтыган дарылар чогуу ичилип калбаш керек. Куркуманы эрте менен ичесиздер эгерде канды суюлтуучу дары ичкен болсоңуздар. Жалпысынан айтып өттүм. Билгендерими балким толтура ушул маалыматтар болсо керек куркума тууралуу, аларды дагы да толуктап балким кийинки видеолордо сиздерге айтып берсем керек. Анан эгерде ушул баракчага катталуучу эмес болсоңуз, доктор Алманбаев каналына подписаться басып коюңуз, анткени сиз үчүн керектүү болгон пайдалуу маалыматтар байма-бай чыгып турат. Мага байланышып, ушул офлайн тартипте дагы жана ошондой эле онлайн тартипте дагы консультация алсаңыздар болот. Телефон аркылуу кеңеш алыш үчүн узактоосуңуздар 0504 44 55 28 0504 44 55 28 номерине байланышып келсеңиздер болот. Ар кандай ушул ден соолугуңузга байланыштуу суроолоруңуздар болсо комментарийге жазып кое бериңиздер. Мен ушул ар бир суроо боюнча жоопту видео кылып чыгарганга мүмкүнчүлүк болушунча аракет кылам. Ушул видеонун акырына чейин көргөнүңүзгө сизге ыраазычылык билдирем. Акырында айтарым, сөзсүз түрдө айтылган, сунушталган маалыматты колдонуңуз.